Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Өткөндө сиздин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен түшкөн сүрөтүңүз соц тармакка чыкканда аябай дүң болуп кетти да. Анан жумушу жок, расмий жумушу жок, Мадымаровду кабыл алыптыр деп аябай дүң болуп. Мен Кыргызстандын эле эмес, кошуна мамлекеттердин, башка мамлекеттердин жетекчилери менен дагы жеке мамилем дагы бар. Байланыштарым дагы бар. Биздин кээде айтып калышат, эмне үчүн тиги президент мындай дейт, ал президент мындай дейт. Мен чоң саясатта жүргөндөн бери алар дагы президент боло элек эле. Биз чогуу депутат болуп жүргөндө, чогуу өкмөттө иштеп жүргөндө, ошондуктан бул байланыштар кала берет. Аны жар салып, мен өзүм кимдер менен кандай экенин башкалардан айырмаланып камера көтөрүп жүрбөй, же жолугуп сүйлөшүп келген болсом, аны келип маалымат жыйын уюштурбай. Ал биздин адамдык мамилелерибиз болуп. Мен 2 жыл башта айтканымда эч нерсе болбойт депчи. Мен айткандай эле болду. Эч нерсе өзгөрбөйт. Өзгөрүш үчүн кишиде көкүрөктө бир жалын болуш керек да. Бир күйгөн бир жалын болуш керек. Германияга барып келди, 1 миллиард еврого кол коюлду, эмнесине коюлду? Кимиңер ушул жерде мына 20-30га жакын киши отурасыңар. Эмнеге кол койду? Ким айтат? Ким айтып берет? Протокол деген болот. Протокол деген ушундай кылсакпы деген оюбуз бар деген кагаз да бул. Анан меморандум дейт. Мына Россияга да барып келди, Россия келди бул жака. Анан айтып атасыңар, ушунчага кол коюлду. Ал меморандум. Меморандум деген кыргызча кантип айтсам экен? Ниет. Туура, ниет. Ушундай кылсакпы деген оюбуз бар. Азыр ушундай мода болуп кетпеди? Ушундай кылсакпы деп ойлоп турам. Ойлоп турам деген сөздүн өзү кыргызча туура эмес да. Мен ойлоп атам, мен ойлойм деген сөз. Ошондуктан 1,5 жылдын ичинде ал же бул же болуп кетти дегенден аябай алысмын. Дагы бир жолу айтам, Хемингуэй өткөндө айтып бердим эле го. Азыр айтышка туура келет да. Ошол бир жаш жазуучу келип тапшырып кетип, менин чыгармама бир пикириңизди жазып берсеңиз десе, 1 ай өтөт жок, 3 ай өтөт жок, 6 ай өтөт жок, анан кайра өзү Англиядан учуп келет дагы айтат да, Хемингуэй мырза, мен чыгармамды калтырдым эле, ошого пикириңизди жазыңыз деп. Анан карматып коет. Караса бир барагын эле окуган да. Калган окуган эмес. Кандай десе, чыгармаң эч нерсеге жарабайт дейт. Сиз кандай кызык кишисиз, бир барагын окуп турсуз, калганын окуп атыптырсыз десек, күндө эртең менен мен өзүмө 2 жумуртка кууруп жейм дейт. Мен жумуртканы аягына чейин жешимдин кажети жок, жумуртканын састык экендигин билиш үчүн дейт. Чындасыңарбы? Ошол сыяктуу азыркы бийлигиң 1,5 жылдан кийин эмне кылат, 2 жылдан кийин эмне кылат? Мына өкмөт башчың айтпадыбы? Биз 1 жыл иликтедик дейт. Изилдеп көрдүк кайсы тарабынан кантип өссөк болот экен. Эми билдик дагы мындан ары карай кадам тишилтейбиз дейт. Ал эмне баягы башталгыч класска келдиби? Алиппени окуп бүтүп, анан кийин эмне тилге өтөм дегендей. Ошол сабатсыздыктын аркасынан 1,5 жылдын ичинде бир кадамда алга жылыш болгон жок. Тескерисинче жумушсуздук күчөдү. Сыртка чыгуучулардын саны көбөйдү. Сырттан келгендердин саны аябай көбөйдү. Кимиңиздердин эсиңиздерде бар? Чындык үчүн айтып коюңуздарчы. Жанагы Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы ачылды дегенде ошол жерден туруп айттым эле. Эмнеге калпагыбызды көккө ыргытып атабыз биз? Эмнеге кубанып атабыз? Ал чек арадан ачылгандан биз эмне пайда табабыз деп? Кимиңердин эсиңерде бар? Ошол жерде айтылган. Барбы? Ошол жерде айтканбыз. Ошону чыгарып койбойсуңарбы бүгүн адилеттик үчүн силер? Мына ошого 1 жылдан өттү, 1,5 жыл болуп атат. Мадумаров 1,5 жыл башта чек ара ачылса, биздин дыйкандар аябай катуу жабыр тартат деп кулак кактым беле. Мына бүгүн айтып атасыңар, баягы күнөс кананы өстүрүп аткандар, биздин жашылча жемиш өндүрүп аткан дыйкандар аябай катуу зыян тартып атат деп атасыңар. Мен 1,5 жыл башта айттым беле, чек ара ачылгандан эмне пайда табасың? Эл дарбыса бирдеме кошо дарбийт деп эле, алар кубанса биз деле кошо дарбый берели. Бизге зыян ал. Себеп бизде өзүбүздүн күйүүчү май жок, бизде өзүбүзчө жер семирткичтер жок. Өзбекстанда 1 килограмм помидорду өндүрүш үчүн 30 сом керек болгон болсо, Кыргызстанда 90 сом керек болот. Анан кантип биз алар менен атааңдаштык кыла алабыз?
деп ушул жерде мен бүгүнкү күндөгүдөй эсимде бар айтканым. Эми 1,5 жыл өткөндөн кийин кокуй ушундай турбайбы деп ыйлактап атабыз да. Көп нерсени алдын ала эскертебиз, бирок ошол мезгилде кулак салбай коюп атабыз, маани бербей коюп атабыз тилекке каршы. Ошол эле соц тармактарда Атамбаев менен биригип кетти деп эми угуп да, укпай да, билип да, билбей да айтып атышат да. Мен канчалык ал кишини көрө элекмин, үнүн да уга элекмин деген сайын бириктиргенге аракет кылат. 6 жыл катары менен мени Бакиевдин эң ишендүү кишиси деп келишти. Эми Бакиев модадан калып калды да, башка бир бөкөчө пайда болду. Ал бөкөчө Атамбаев бүгүн бийликтин алдында. Эми Атамбаевка байлап коюш керек да мени. Айбирсиз, арсыз, уятсыз кишилердин чыгарып аткан иштери бул. Мен кимдер чыгарып атканын дагы айтып берем, кийин эсиңерде сактап койгула. Мындан бир 4-5 жыл башта айттым эле, Атамбаевка кыл тийгизбей менден коргоп аткан азаматтар ал кишини тепкилеп баштаганда мен коргоп чыгам деп айттым эле. Эсиңерде барбы? Мына Атамбаевдин алдында жүрүп, ошо кишиге жүргөнү менен бактылуу болгон кишилердин баары азыр Атамбаевди иттей каралашып атат. Мен ал киши менен жолуга элекмин, сүйлөшө элекмин. Дагы канча жолу кайталашым керек билбейм. Жөн эле коюшум керек болуп калды, айтпай койсоң эле ушундай бүт. Соңку мезгилдердеги жасап аткан иш аракеттери уктап аткан кишини уламдан улам барып сайгылай берсең ойгонот да. Атамбаевдин саясатка эгер кайрылып келе турган болсо 100% бүгүнкү бийлик күнөөлүү болот. Себеби улам барып сайгылап атат. Же ошону саясатка аралаштыргысы келип атабы? Же кандайдыр бир эми анын партиясын тартып алуунун менимче кажети жок го дейм. Кандай дейсиңер? Жок го. Элге коюп бериш керек да. Күндөн күнгө каралап атат, башка болуп атат, актанууга мүмкүнчүлүк. Эми ал киши бизден айырмаланып, телекомпания бар экен, ошол аркылуу жүргүзүп атат. А бизди каралаганда, бир тараптуу каралашканда. Мадумаровду, дагы бир топ кишилерди чыныгы баягы мамлекеттин душманы дегенге чейин алып барышканда. Турмуш далилдеп атат, тарых далилдеп атат. Ошол айткандардын баары эртең бул жака секирип алып, башкача кыйкырып чыга берет экен го. Баягы сатып да кеткен жокмун, басып да кеткен жокмун деген азаматтар 2 саатта 3 башка маалымат берип атпайбы. Элдин башын айландырып бүтүштү да тилекке каршы. Мен айттым эле, эгерде Жээнбеков чыныгы элдик президент болом десе, а бул элдик президент боло албайт, себеби эл тарабынан шайланган эмес. Эл тарабынан шайланган президент кечеги Украинадагыдай болот. Келгенде эле жарыя кылыш керек эле. Мунапыс жарыялаш керек эле. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келгенде мунапыс жарыялап, азыр так саны эсимде жок. 1,5 миңдей кишини мунапыс жарыялаган. 1,5 миңдей кишиге. Бул киши келип түрмөнү дагы менчиктештиргендей сыяктуу, мен айткан киши чыгат, мен айтпаган киши чыкпайт деп отуруп алгандыгы бул текебердик. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы аны териштирип, акырын чыгарып коюп, мамлекеттик комиссия түзүп караштырса боло бермек. Бирок мунапыстык жарыялаш кыргыз калымында бар нерсе бул, жоомарттык деп коет. Бирок жоомарт болуш үчүн киши айкөл болуш керек да, киши бийик болуш керек. Ага деңгээли жетпегенден кийин, маселен, жарышка мыкты күлүктөрдүн арасына бир качырды салып коюп, качырдан аны талап кыла албайсың ошолор менен жарыштап. Ошол сыяктуу эле көрүнүш болуп калат го. Мен аркамдан аябай томбучкандар көп да, мен негизи ушул түзүлгөн митингтерге, башкаларга көп куштар эмесмин. Биз жарыялайбыз, эгерде бүтүндөй улуттук жалпы мамлекеттик бир кызыкчылыктагы иш-чаралар болгон болсо, бирөөнүндөн калбайбыз. Биздин ушул бүтүн Кыргызстан партиясы болобу, мен макул эмесмин деген элдик кыймыл болобу, мамлекеттик масштабтагы маселелерди биз эч кимисин көз жаздын калтырбайбыз. Тилекке каршы кээ бир саясий партиялар ушул улуттук маселеге тийиштүү болгон жерлерге көп басып барышпайт.
мен алардын койгон талаптарын 100% колдоо менен бирге жана митингтерде андай мындайларда биздин жаштарыбыз бар, биздин баягы мен макул эмесмин кыймылынын башка бир ар кандай багытта иштеген азаматтарыбыз бар. Алар катыша турган болсо эч кандай каршылыгыбыз жок. Мен ал жерге расмий чакырылган да жокмун. Айтам го, Кыргызстанда шайлоо болуп аткан учурда дагы мен өзүм жыйнап келип чай берип жыйнабайм. Кайсыл район айыл жыйналса, чакырса, мен ошол жерге барам деп. Ошондуктан эртеңки жыйын боюнча мен сиздерден берген маалыматыңыздарды гана алып отурам. Массалык маалымат каражаттарына баланча миң жыйнайбыз, түкүнчө миң жыйнайбыз деп эле билдирүүлөр таратып атат. Буюрса көрөбүз. Билесиздерби, Украинадагы шайлоо ким эмне десе ошол десин, кээ бир телекомпаниялар истерикага чейин түшкөн. Бүттү го шайлоо. Эмнени менен айырмаланды? Мындан 3 ай башта социалдык сурамжылоо жүргүзгөндө Владимир Зеленскийге 71% берген. Социологиялык изилдөөлөрдүн негизинде. Андан кийин кече exit poll чыкты, биринчи. Расмий чыга элек, шайлоо бүтө элек. Exit poll Зеленскийге 72% берди. Эми караңыз, Порошенко бүгүнкү күчүндө турган президент жыйынтык чыга элек мезгилде exit poll деген чыккандагылардан сурамжылойт да, элдин пикирин билгенде 72% деп Зеленскийге бергенде, ошонун жыйынтыгы менен Зеленскийге телефон чалып куттуктады. БШК чыга элек. Бул Украинаны жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Элдин тандоосу. Бизде шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан Жемад Умаров 65%ды көрсөтөт. БШК аны 6% кылып чыгарып берет. Айырмабыз ушул. Ал жакта эл шайлады. Бизде борбордук шайлоо комиссиясы же күчүндө турган президент шайлайт. Бизде Корейдин кара жашыгы билет ким канча пайыз алат. Бизде шайлоо жок. Бизде тандоо да жок. Бизде дайындоо. Ошол дайындоолордун кесепетинен эң чабал инсандар келет. Мына кече бир артист ырдап атса, аябай элирип кол чаап ордунан тура кетип баратпайбы? Өңүндө, түшүндө да көргөн эмес да ошол артист менен ушундай жакын отуруп калам депчи. Бактылуу болуп атпайбы? Мына ушундай өзүнө өзү аябай өтө төмөн баа берген кишилердин кесепети келип калгандыгынын кесепетинен Кыргызстан алдына жыла албай атабыз. Кече жарандык согуш болуп аткан, кече бизден гуманитардык жардам алып, кече бизден ун, чай, нан, кант алып аткан кошуна мамлекет Тажикстан бүгүн бизден 2,5-3 эсе алдына кетип калды. Демек, бизде айтат го, кече гана келип калды. Өкмөт айтып атат го, 1 жыл алар караптыр эки жагы. Эмне иш кылабыз деп 1 жыл отуруптур. Эми парламенттин 200-дүүлүгүн карагыла. Өзлөрү ун чыкпай олтуруп өкмөттүн ишин жактырып берет дагы, түштөн кийин чыгып алып, эч кандай жылыш болгон жок деп интервью берип атат силерге. Жылыш болбосо эмне үчүн добуш болду? Булар эл менен ортодо ойногонду үйрөнүп алды. Интервью эл үчүн, кнопка бийлик үчүн. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мен жана бир кишиге жооп берип атып айттым. Бүгүнкү түзүлгөн Кыргызстандагы кырдаал, мына биздин аба ырайы сыяктуу. Аябагандай каптуу кара булут каптап келди да, жаай албай кыйналып атат да. Кече Кадамжайдан бир аксакал менен сүйлөшсөм айтат, булуттар келип буулуп төгүлө албай кетип калып атат дейт. Же шамал айдап кетип калып атабы деп. Бизде ошондой буулуп калды дагы, төгүлүп кетиштин алдында турабыз. Бүгүнкү кырдаал ошондой. Ар кандай нерсе себеп болуп кетиши мүмкүн. Бирок буга саясатчыларды же элди күнөөлөштүн кереги жок. Кымындай да тиешеси жок. Бүгүнкү бийлик сокур, дүлөй, таптакыр эч нерсени түшүнбөгөн түркөй болгондугунун себебинен ошол төгүлүп кетиш коркунучунун алдында турабыз.